Саламатсыңарбы балдар. Силер менен Ташпулат Жапаров атындагы орто мектебинин физика мугалими Кудайбердиева Кундузай Кумарбаевна. Балдар, маанайыңар кандай? Үй тапшырмасын аткарып чарчаган жоксуңарбы? Анда алгач, үй тапшырмасын текшерип алалы. Төмөнкү суроолорго көңүл бургула. Газдагы ток эмне деп аталат? Бул суроонун жообун билебизби? Анда жоопту карайбыз. Ионизатор, газ разряды, электр тогу, чагылган. Туура жоопту белгиледикпи? Анда кийинки суроого өтөбүз. Өз алдынча разряддын канча түрү бар? 4, 3, 5, 2. Кийинки суроо. Төмөнкү басымга электр талаасынын жогорку чыңалышын кошулган кезде пайда болгон разряд бул жаа разряды, таажы разряды, учкун разряды, бүлбүлдүү разряды. Туура жоопту белгиледикпи? Анда кийинки суроо. Ионизаторсуз эле пайда болгон газдагы ток бул жаа разряды, өз алдынча эмес разряд, өз алдынча разряд, таажы разряды. Балдар, суроолорго жоопту жазып дептериңерге белгилеген болсоңор, аларды мен текшерип, бааңарды коюп берем. Анда жаңы теманы баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы плазма жана анын колдонулушу. Плазманы изилдөөдөгү республикабыздагы окумуштуулардын салымы. Сабактын максаты плазма жана анын колдонулушу жөнүндөгү билимдерибизди бекемдейбиз. Плазманы изилдеген республикабыздагы окумуштуулар жөнүндө маалыматка ээ болобуз. Анда баштадык. Биз заттарды агрегаттык абалы боюнча 3 түргө бөлгөнбүз. Алар каттуу, суюк, газ. Ал эми плазма заттын 4-нчү абалы болуп эсептелет. Плазма заттын бөлүкчөлөрүнүн иондошуусу көп болгон өзгөчө агрегаттык абал. Терс жана оң заряддар бири-бирин нейтралдайт. Иондошуу даражасына жараша алар начар иондошкон, жарым-жартылай иондошкон, толук иондошкон плазмага бөлүнөт. Жер атмосферасынын жогорку ионосфера катмары табигый шарттагы начар иондошкон плазмага кирет. Күн, ысык жылдыздар, жылдыз аралык чөйрө өтө жогорку температурада пайда болгон толук иондошкон плазманын мисалы болот. Жасалма жол менен алынган газ разрядындагы жана газ разряд лампалардагы плазмалар түрдүү даражадагы жарым-жартылай иондошкон плазма болот. Космос плазмасында электрондор жана оң заряддалган атом ядролору гана болбостон, кээде терс иондор да болот. Көз алдыңарда иондошкон газдын бир мисалы. Күнүмдүк турмушубузда плазманы пайдаланып эле жүрөбүз десек да болот. Анда плазма биздин турмушубузда кандай учурда колдонулорун дагы бир жолу эске салып алалы. Плазма экрандуу телевизорлор, лампалар, антенналар бул биздин күнүмдүк турмушубузда орун алган. Андан сырткары уюлдук телефондор, темир ширетүүчү куралдар,
плазматрон жана ошондой эле лампалар. Жээнбаев Жаныбек жана Энгерш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын физика институтунун окумуштуулары атом жана молекула спектроскопиясы деген жалпы проблема боюнча илимий изилдөө иштерин аткарышкан. Бул багытта фундаменталдык изилдөөлөр төмөнкү температуралуу плазмадагы физикалык жана физика-химиялык процесстерди изилдөөгө, жарыктын жаңы булактарын түзүүгө, жаа разрядынын теориясы менен плазматронду өнүктүрүүгө арналган. Кыргыз окумуштуулары ачык атмосферада же газда жүрүүчү плазманын электромагниттик ылдамдануусун жана плазманын агымсыз куюлушун эсепке алуу менен газдын агымында электр жаасынын математикалык моделин түзүшкөн. Андан сырткары Жайнаков Аманбек Жайнакович курулуш жана башка материалдарды плазмалуу технологиялык иштетүүнү өнүктүрүүдө өзүнүн салымын кошкон. Плазма төмөндөгүдөй касиеттерге ээ болорун далилдеген. Плазма электр жана магнит талааларында оңой жылат. Плазмада ар түрдүү термелүүлөр жана толкундар жеңил эле келип чыгат. Иондошуу даражасы өскөн сайын анын өткөрүмдүүлүгү да жогорулайт. Толук иондошкон плазма ашыкча өткөрүмдүүлүк касиетине жакын касиетке ээ болот. Ааламдагы заттардын көпчүлүгү плазма абалында болорун далилдеген. Жарнама түтүгүндө күндүзү жарык лампасында газ лазеринде кеңири колдонулат. Жакында плазматрон деп аталган курал түзүлдү. Ал металлдарды кесүүдө, ширетүүдө, каттуу тетиктерден турган скважиналарды бургулоодо жана башкаларда кеңири колдонулат. Башкарылуучу термоядролук реакцияларды түзүү үчүн жогорку температуралуу плазманы колдонуунун келечеги чоң экендигине окумуштуулар изилдеп жатышат. Мындан зор маселелердин чечилиши адам баласынын энергиясынын түгөнгүс булагын берет деген ишеничте. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Баары түшүнүктүү болду деген ойдомун. Анда эмесе үйгө тапшырма алып алалы. Үйгө тапшырма окуу китебиңердеги 78 параграфты окуп, керектүү жерлерин конспекттеп аласыңар. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчү.